Бул чоң геосаясий оюндардын жеми болбогонго биримдик керек деген ойду айтып атам. Анан азыркы бул жерде орустар бул кадамга барганы Донбасста жашаган 4 миллиондун элин 1 миллионго Россиянын жарандары болуп жарандыгын алгандыктан биз жарандарыбызды коргоп атабыз деп убагында жанагы Осетия, Абхазия 2008-де болгондо Кудай эле эң биринчи жарандарды, андан кийин соотечественники деген категориясы бар. Ошолорду коргон үчүн ушундай кадамдарга барабыз деген кандайдыр тышкы саясат, тышкы мындай согуштук саясатын жүргүзүп атышат орустар. Баарын эске алуу менен биз бирдикте болгондук Борбор Азия мамлекеттери дин тилибизди өзүбүздүн күчтөтүп, бири-бирибизге мамилебизде тышкы саясатта ошону көрсөтө билсек деген бир ойду айткым келип атат да. Россиянын тышкы иштер министрлиги ушул Донецк жана Луганск жикчил республикаларын тааныгандыгы жөнүндөгү чечимин жарыялагандан кийин ушул жолго барууга башка өлкөлөрдү да чакырып атат да. Эми биринчи кезекте өзүнө союздаш өлкөлөрдү чакырып атат. Казакстан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн алар дароо бат реакцияны күтүп атат деп ойлойсузбу? Жок, менимче алар аны күткөн жок. Канча күтсө дагы биз андайга барбашыбыз керек. Менин жеке оюмда бул абдан маанилүү. Бул прецедент болуп калат. Убагында 2014-жылы бул Крымдын ситуациясы башталганда деле, анда Назарбаев президент болуп турган эле, ал ачык эле айткан, биз деген өзүңүздөр билесиздер, Казакстан Орусия абдан чоң узак чегарасы бар. Ал жакта дагы ушу сепаратисттик маанай Орусияга ыктаган казактар территориясында жашаган мүмкүн орус тектүү казак жарандары бар. Анан ошонун баарын эске алганда, албетте биз мындайга эч качан барбайбыз, андай ойлорду колдонбойбуз. Биз нейтралдуу позициядабыз, эки тарапты да эметпейбиз, бирок ошондой бир, мисалы Грузиядан Осетия, Абхазия чыкканда деле казактар ошондой реакция берген да. Анткени алар албетте келечекте Орусиядан албетте достук мамиле болгусу келет, бирок бир күнү дос, эртеңки күнү кандай болуп кетет кызыкчылыктар деген билип көрүп атпайбыз. Анан казактардын позициясы албетте өзгөчө дегенди айткым келет. Биз Орусия менен чегарабыз жок, бирок ошол эле замат абдан көп байланышыбыз бар, социалдык, экономикалык жактан өтө тыгыз байланыштарыбыз бар. Биз тышкы саясатыбызды ар кайсы векторлуу кыла алган жокпуз. Ошондуктан Кытай менен же Батыш менен өтө жакшы мамилебиз болбогондуктан же бир тараптуу жана мисалы Кытайга каршыбыз эле бар дегендейчи. Ошондо эске алганда албетте биз Орусия менен стратегический жактан карашыбыз керек, бирок мондай самопровозглашенный же жаңы таанылган территориялык мамлекет өзүнчө эгемендүү деген айтылган Россиянын позициясына биз кошулбашыбыз керек. Андай бизди эч ким мажбурлабайт ага. Бирок ошол эле замат стратегиялык жактан Россия менен мамилени мындай түзмө-түз жакшылап пара бериш керек, экономикасы болобу, социалдык, гуманитардык жагы болобу да. Ошондой позиция эң туура болот го деген ойдомун. Башынан эле бери ушинтип келебиз, биз азыр деле ушундай кылыш керек. Казакстан кечээ Коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырып, ал жерде тышкы иштер министрлиги анын алдында билдирүү жасады. Эл аралык укуктун негизинде иш алып барабыз деп ишендирип атат да. Биз дагы ошондой бир кандайдыр ички биздин механизмдерди ошол эле Коопсуздук кеңешин чогултуп, ошол эле кандайдыр бир парламентте болобу, мындай элдин үнүн угуп дегендейчи, эске алуу менен бир позицияны иштеп чыгып туруп, анан ошонун негизинде ушуларга таянып биз ушундай позицияны кабыл алдык деген эң туура болот эле да. Инклюзивдүү бир баарын камтыган процесс болуп туруп. Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө айтып кеттир, тигил же бул өлкөнүн эгемендигин таануу же таануу ар бир өлкөнүн өзүнүн жеке иши депчи. Анан кийин ушуну да кандай жоруп атышат да. Жөн эле ал айтып атат, биздин бул ошо келечекте кадамыбыз мүмкүн Кыргыз Республикасыныкы биз тааныйбызбы, тааныбайбызбы, бул биздин жеке чечимибиз дегендейчи. Анан ошо бирок азырынча расмий позиция жок да. Бирок казактар мисалы ошол процесс аркылуу ошол позицияны иштеп чыгабыз деп ачык айтып атышат да. Бирок жалпысы биз эл аралык укуктун мейкиндигинде калабыз депчи. Анан бирок өзүңүздөр билесиздер да, азыр деле заседание Совбеза болуп атат, ООНдун. Аякта дагы бул өтө саясий структура, кандай карабасак. Ошол үчүн бир багы кансыз же холодный война дейт го, ошонун экинчи версиясын биз көрүп атабыз. Көптөн бери эле башталды бул нерсе. Анан андай убактарда ушундай кансыз согуш болуп аткан кезде биз карап келсек мурунку практиканы, ООНго окшогон же Совет Безопасности да, ООНдун БУнун көп деле мындай алсыз да позициясы кандай болбосун, Кытай, орустар бир тарапта, башка батыштар экинчи тарапта болуп туруп калышат. Анан ошол үчүн жалпысы ар бир мамлекет аяк отуруп өзү чечет деген да. Баягы сырттарды канча карабасак, БУну канча карабасак, аякта эмне келип атканын аны эске алыш керек.
бирок аяга отуруп биз өзүбүз чечебиз да. Албетте муну тияка да жорусо болот, бирок жалпысы мен айтайын дегеним ошо президент жеке чечип эле койбой, бир кандайдыр элдердин негизги депутаттары болобу же коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү болобу, биздин коопсуздук кеңештин ошону эске алуу менен бир расмий политиканы иштеп чыгып, чечимди иштеп чыгып айтса эң туура болчу деп